бул адашкан агымдардын түбү каяктан келип чыгат, ошону мен сизге азыр түшүндүрүп берем. Бүгүнкү сабактагы өтө зарыл маселелердин бири. Бул өзөктүү маселе. Жакшы түшүнүп алыңыз. Оң колдогуну, бул хадис китептер, бирок мындай деп түшүнүңүз, оң колдогуну Аллахтын сөзү Куран деп түшүнүңүз. Сол колдогуну бул эми фатва боюнча китептер болчу, суроо жооп. Бирок сиз муну хадис пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам тастыкталган, ишенимдүү даражада бизге келип жеткен хадис топтомдору деп түшүнүңүз. Демек бул Куран, бул хадис жыйнагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан. Ошондо адашкан негизи пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын Аллах тааланын нуру пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мээнети менен бизге алымдар кылың кыйшайтпай ахли-сунна вал жама матурidi акидасы менен жеткизип атпайбы? Улар эмне үчүн туура десе, Куранды толук баштан аяк толук түшүнүп, толук ошого этикад кылып, толук ошону бири-бирине байлап туруп түшүнөт. Байлап, толук бири-бирине байлап туруп. Экинчиси, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадисиндагы шашып кетпей, бирөөнү алып экинчисин таштап койбой, толук байлап келип туруп түшүнөт. Мисалы, закон жагынан биле турган, мисалы Кубанычева, сиздин үй бүлөңүз дейли. Жеңиңиз мисалы закон жагын жакшы биле турган болсо, закондо деле кол менен мыйзам менен бул салыштыруу үчүн. Кол менен жазылган мыйзамдын бир жерин окуп алып туруп эле ушул туура десеңиз адашасыз. Ал жерде бир законду экинчи закон чектеп турат күчүн, же убактылуу деп көрсөтөт берене мыйзам, же ал абсолюттук түрдө бир канча жыл жүрөт деген сыяктуу аны толук окуп чыгыш керек. Ошондо анан улам алмашкан версиясын дагы карап чыгыш керек болот. Туурабы? Бир беренени алып туруп эле аны менен мыйзамдуулук ишке ашпай калышы мүмкүн. Балким анын күчүн жокко чыгара турган же андан күчтүүрөөк болгон башка берене бар, же ал жалпылай эмес, бул ушул гана учурга, ситуация, жагдайга тиешелүү деген берене болуп калышы мүмкүн. Адашкан агымдар каяктан чыгып атат? Курандын кээ бир жерин гана алып башкасын таштап атат. Жана кабыр азабы жок дегендер Куран-ы Каримде маркумдарды окутса, биз уйкуда жаттык элек го терең деген жерин алып алганда, бир гана жерин үзүп, сөздүн ыргагы башын таштап, ортосун акырын башкага тиешелүү байланышкан бүт кабырга тиешелүү кабыр ааламы барзах деп коет, барзах деп коет термин. Адам өлгөндөн кийин кабырдан баштап кыяматка чейинки тириле турган учур. Ошо барзах жашоосунун бир гана жерин үзүп алып туруп, мына кабырда азап жок, бул жерде уйку деп келип атпайбы дейт. Адашкан агымдар каяктан чыгат? Тамак дасторкон үстүндө турса, боорсокту каймакам алып жеп кетет болду. Ар жакта чай алып кетет, кечирип коет, салат алып кетет, тамак алып кетет. Түшүнүктүү болуш үчүн айтып атам. Сүннөттө дагы ошондой. Бардыгын албайт, арасынан керектүү гана жерин алып калганын таштап кетет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сөзү андай эмес. Эмне үчүн биз аалымдарга, күчтүү аалым муштахидтерге муктажбыз? Мисалы, имам Абу Ханифа рахимахуллахка Аллах разы болсун, мазхаб башчысы биздин мазхаб сөйлөй турган болсок, акичин шакирттерине кече күнгү чубак устазга чейин неге биз муктажбыз? Анткени аалымдарыбыз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын ар кыл жагдайда айтылган хадистерин топтоп, баш аягын чыгарып туруп, анан математика барабарын толук кылып бергендиги үчүн. Үзүп ар ким өзү каалагандай кете берсе, исламдан туура эмес түшүнүк чыгып калат. Мисалы, бирөө келет дагы айтат, муну мен сизге далил менен түшүндүрүп коем, бүгүнкү сабакта өтө зарыл маселе да, ол менен өтүп кетсе дагы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир хадиси бар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ал күчтүү сахих хадис, далилге жарайт. Санадында, чынжырчасында адамдардын ишкал жок, көйгөй жок, мүшкүл жок. Ал хадисте эмне деп келген? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан: "Умирту ан уқатила бин-нас хатта яшхаду ан ла илаха иллаллах." Мен адамдар күбөлүк келмесин келтиргенге чейин, намаз окуп, орозо бергенге чейин алар менен согушууга буйрулганмын дейт. Анан ушул эле хадисте аалымдардын түшүндүрмөсү менен түшүндүрбөй, ага чейин бир топ 1000 деген, 100 000 деген хадистер бирине байлабай, ушул эле хадистин өзүн алып түшүнө турган болсо, андан радикалист, экстремисттик чыгат. Демек, мусулман эместер менен мамиле биздики кан согуш, кан төгүү гана алкагы болуш керек турбайбы дейт. Түшүнүңүзбү? Анткени хадистин маанисинде эмне деп, хадисте эмне деп турат? Мен адамдар менен алар күбөлүк өтүп, намаз окуп, исламды кармаганга чейин мен согушум керек. Күч колдонуш керек турбайбы? Булар капыр эмес турбайбы деп чыга баштайт да. Ал хадисти бүткүл хадистер менен байланыштырып, нени максат кылды деп аалымдарыбыз түшүндүрүп берсе, пайгамбарыбыз мурат максатын ал бүткүл адамдар эмес, өзүнүн каршы чыккан коому болуп атат. Өзүнүн коомуна тиешелүү сөздү айтып атат. Аны башка хадистер түшүндүрүп келип атат. Демек, бүгүнкү күндө бирөө жаным келип алып туруп согуш жарыялай турган болсо, ислам динди жаман көрсөтүп, ошол себептен канча адамдар ислам динине кирбей, үй бүлөсү заргашап кетсе, акыретте аладан тозак болуп калыш коркунучу бар. Анткени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бөлөк бир хадисте айткан, кимдеги мусулмандар жашаган жерде, же мусулмандар менен мусулман эмес болсо да келишим, тынчтык келишим менен жашаган жерде, түнкүсүн үрөйүн учуруп, коркутуп, үркүтүп, курал жарак көтөрүп жүрсө, себепсиз, мыйзамсыз себепсиз көтөрүп жүрсө, коркутуш үчүн,
Musulmandарды жана мусулман менен келишим түзгөндөрдү. Алдар мусулман эмес болуп атат, бирок келишим түзгөн, тынчтык келишим. Ошолорду коркутуп, түндө курал жарак көрсөтүп жүрсө, көтөрүп жүрсө, ал адам бейиштин тынчтабайт деген. Ал бизден эмес деген да, Пайгамбар салам катып айткан. Ошон үчүн агымдардын түбү каяктан келип калып атат, сиз билип атасыз. Тамакты толук чайнабай, баардыгын албай, Куранды кээ бир жеринен алып, кээ бир жеринен копоруп, кээ бир жеринен кемирип, кымтып отуруп, туура эмес түшүнүк чыгып калып атат. Бул толук баалуулук, толук нерсе болуш керек. Ошон үчүн илимде жок дегенде 5 жыл, 6 жыл, 7 жыл окуш керек. Эч нерсени билбей, жаңыдан баштап 1-2 жыл эле араб тилин окуп коюп, анан келип элге сабак өтүп, фатва айтып, намаз окугандарды капырга чыгарып, муну бидаатка чыгарып атса, ал өтө акылсыз адам болуп калат. Ал 1-2 жылда шарияттын илимин бияка коюп туруңуз, араб тилди ушунчалык мүмкүнчүлүк берилсе дагы миллиондун бир 10 окуп жетиши мүмкүн, бирок калганы кыйын болот. Анткени араб тилдин өзү канчалык терең ал. Морфология, синтаксис, анын кызыл тилдүүлүгү, логикасы бүт ал илимине тиешелүү маселелердин бардыгы. Демек ушундай жооп. Мисалы, дагы бир пример келтирейин, мисал, Курандан, жанагы хадистен келтирдим. Фавайлул лил мусаллин. Акыркы баарыбыз баягы билген сүрөлөр. Фавайлул лил мусаллин. Вайлун деген араб тилинде тафсилинде 2 түрлүү келет. Вайл деген сөз. Эстеп калыңыз. Намаз окугандарга вайл болсун деп атат да. Намаз окугандарга вайл болсун. Вайл деген калимату азап, азап болсун деген мааниде азапты чакырган. Каты күн, караң күн дейт го, мисалы, азап чакырган. Же экинчиси тозоктун бир өрөөнү бар, вайл деген. Ал жерде оор азап болот аябай. Эки маани тең эле бир жаман маанини туюнтуп атат да, коркунучтуу. Ошондо ушул эле аятты ала турган болсок, биз башкасын, ага чейинки аятты, андан кийинки аятты бири-бирине байланыштырбастан туруп, ушул аяттын өзүндө эле жыртып ала турган болсок, эч ким намаз окубаш керек болот анда. Неге? Анткени аятта айтып атат, намаз окугандарга азап болсун деп. Намаз окуп азап таба турган болсок, кой, тынч эле жүрөлү, окубай анда деген түшүнүк келип калат. Жок, шашпай туруңуз. Бул аятты өзүнүн мурдагысына, кийинкисине, жалпы Курандын эрежесине, хадистин эрежесине салып көрсөк, 200 мунафыктар жөнүндө сөз кетип атыптыр. Кандай хадис аяттын уландысы? Алладинахум ан салатихим сахун. Намаздарын такыр намаздарынан бейкыпар. Булар намаздарды ойлоп да койбойт, намаз окууну. Жөн эле момундар менен келип калса айла жок. Алардан бөлүнүп калып, булардын 200-дүүлүгү, куйтуулугу, арамзалыгы билинип калбас үчүн эле айла жок көпчүлүк менен окуп коет. Жалгыз болгон үйдө эч качан окубайт булар. Баягы Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам доорундагы. Сыртынан исламды чагылдырып көрсөткөн, жүрөгүндө эч бир ыйман келтирген эмес. Байкатпай келип капкан иш сыяктуу болуп атат. Демек түшүндүңүздөрбү мен айтайын деген маанини? Агымдардын түбү каяктан келип чыгып калып атат. Бул негизги фактор, себептин бири болот.